Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда мен Чолпон Качкынбек кызы жана көптөн күткөн эки тарап чыгармасы. Үчүнчү китеп, 5 бөлүм. Айта бер, андан ары эмне болду? Асейин Муратович эми чындап эле кызыгып угуп отурду. Бул киши чынында эле быкый-чыкыйын билбейт окшойт деп ойлоду Алмаз. Анан мен жолдон оңтойун келтирип, көкбөрүнү бел куру менен муунтуп, анын бир боо долларын, пистолеттерин алып качтым. Мен качып жүрүп, жакшылык койчуга кезиктим. Ал мени шахтага алып барып жашырды. Бирок Искуар Кумар деген неме менин изиме түшүп, шахтадан таап алды. Мен Кумарды эстен тандыра тээп, колу бутун байлап, ошол шахтанын ичине таштап, боомду көздөй качып баратканда пистолеттин атылган үнү угулду. Көрсө Кумар шериктерине билдирем деп пистолеттен ок чыгарыптыр. Атылган октун үнүнөн эски шахта урап, Кумар астында калды. А койчу болсо, ошол учурду пайдаланып, мени издеп келгендерге мени да шахта басып калды деп айтыптыр. Койчу, эмнеге сага анча боору ооруду? Же сен аны менен мурунтан тааныш белең? Жок, мен койчуну ошондо эле көрдүм. Ал эмнеге мага боору ооруду билбейм, бирок мага жардам берди. Мен ага болгондой айтып бердим. Ал мага ишенди. Балким ошондуктан жардам берди. Болуптур. Андан ары эмне болду? Мен боомго түшүп, түнкү поезддин арткы вагонуна кирип, ошол вагондо Чимкентке чейин бардым. Чимкенттен Москвага кеттим. Москвадан жумуштап иштеп, акырындык менен окууга кирдим. Көкбөрүнүн акчасы мага жакшы кызмат кылды. А дегенде Москвадан орун очо калууга аябай кереги тийди. Мен бир кыргыз менен таанышып калып, ал мага $200 менин атымды өзгөртүп, Таластык Акматов Аскар деген паспорт алып берди. Ошентип, мен Москвада 6 жылдан ашык жашадым. Окуум бүткөндө Кыргызстанга кайтып келдим. Мен өз атымды алып, кайра тоолорума кетейин деген ой менен келгем. Бирок азырынча ал оюма жете элекмин. Алмаз сөзүм бүттү деген сыңарда эки алаканын жайып койду. Ошондой де. Демек окуя ошондой болгон экен да. Асейин Муратович өзүнчө эле ой жоруду. Демек ошондо капыстан каза болуп калды деген мушкер сен турбайсыңбы? Болуптур. Азыр эми анын эч мааниси жок. Ошол мушкер мен болчумун. Макул. Азырынча мен сенин айткандарыңа ишенип турайын. Акапарович менен кантип кайдан тааныштың эле? Ал киши менен болсо, фирма ачам деп жүрүп тааныштым. Документ алганы Ички иштер министрлигине барып ошол жерден таанышып калдым. Бирок тагдыр тамашакөй экен. Капарович убагында мени оюнчуларга саткан адам болуп чыкты. Экөөбүз таанышып, ал жайды сураша келгенде, ал кишинин ошол мен райондук СИЗОдо отурган кезде биздин райондо милициянын начальниги болуп иштегенин билдим. Ошондуктан мен анын ишеничине кирип, аны менен дос болууга аракет кылдым. Эмнеге? Сен аны менен дос болсоң, ал сага өз атыңды алууга жардам берет деп ойлодуңбу? Же ишеничине кирип туруп өч алайын дедиң беле? Ошентип ойлодум. Мен андан өч да алмакчы болдум, жардамын да алмакчы болдум. Бирок анын өлүмүнө менин эч тиешем жок. Чындыгында мен өч ала электе эле өлүп калганына кейдим. Ошондой де. Эми мунун баарын текшеребиз. Арсар менен Капарович кантип таанышып калган, сен билесиңби? Мен ал экөө кандайча таанышканын билбейм. Бирок Капарович Арсарды аябай сүйүп калган. Муну сага Садыр өзү айтты беле? Ырахматтуулук Садыр Капарович мага өзү айтып берген.
жаш келинди сүйүп калганын айтып, ал түгүл ыйлап да жиберген. Карыганда мени шайтан сайды деп бир чети аябай уялчу. Бирок мен анда аны сүйгөн Арсар экенин билген эмесмин. Мен аны чоң жыйындан кийинки кечеде билдим. Алмаз эрксиз ултунуп алды. Асейин Муратович анын калп айтып, же чын айтып атканын аныктагысы келип, анын жүзүнөн көзүн албай ар бир кымындай өзгөрүүнү байкап отурду. Бул чынында эле Арсарды ошондо көргөн окшойт. Аны дагы эле жакшы көрөт го деп ойлоп койду. Алмаз, сен түрмөгө чындыгында ошол Арсардын күнөөсүн мойнуңа алып отурган деген маалымат бар. Бул чындыкпы? Ооба, чындык. Эмне себептен сени таштап, башкага күйөөгө тийип алган кыздын күнөөсүн мойнуңа алдың эле? Баары кокустан болду. Мен ал түнү Арсарга капыстан кезиктим. Кашкар айганда коңшу айылга жумуштап баратсам, Арсар сайда качып кетип бараттыр. Экөөбүз ошентип кокустан кезигип калдык. Ал мага күйөөсүнө бычак сайып, үйүн өрттөп качып баратканын айтты. Ошондо мен аны сактап калгым келип, биринчи иретте анын күйөөсүн өлүмдөн алып калыш керек экенин түшүндүм. Ал Арсар сайган бычактан өлбөсө да өрттөнүп өлүшү мүмкүн эле. Андай болсо Арсар көптөгөн жылдар түрмөгө отурмак. Мен Арсарлардын үйүнө келсем, үй жаңыдан эле тутанып калыптыр. Үйгө кирип, жерде жаткан бычакты кончума салып, Арсардын күйөөсүн үйдөн көтөрүп чыгайын дегиче болбой мени кармап калышты. Арсарды болсо ошондон бери баягы кечеде көрдүм. Алмаз дагы ултунуп алды. Ошондой де. Асейин Муратович да телмирип ойго батты. Алмаз чындыкты айтып атканына ынанды окшойт. Анан эмне болду? Анын мага актанууга эч мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен Арсардын күйөөсү менен өч экенимди элдин баары билишчү. Мен ага чейин да мас болуп алып, алардын үйүнө барып ызы-чуу кылып кеткем. Сабырбек Арсарды жүз каралык менен алдап алып алган. Мен ошондуктан ага өч болчумун. Бирок ошол түнү мен Сабырбекти чындап эле сактап калайын деп баргам. Себеби мен аны сактап калсам, Арсардын күнөөсү жеңилдээрин түшүнгөм. Бирок менин оюм таш капты да өзүм торго чалындым. Ошол учурда силерге оюнга салганга бирөө керек болуп аткан. Мен силерге абдан ылайыктуу кандидат болуп калдым. Афганистанда кызмат өтөгөн, бойлуу, булчуңдуу, артында аракеч атасынан башка эч кимиси жок адам силерге абдан туура келди. Ошондуктан көп убара болуп, ал иштийликтеп отурушпай мени отургузуп коюшту. Садыр Капарович чөнтөгүн кампайтты. Түрмөгө отурарым менен көк бөрү мени коргоого алып машыктыра баштады. Калганын болсо билесиз. Асейин Муратович далайга унчукпай ойлонуп калды. Алмаз да кебелбей отурду. Алмаз, азырынча мен сенин айткандарыңа ишенип турайын. Бирок эсиңде болсун, баатыр. Эгерде Садырдын өлүмүнө сенин тиешең бар болсо, сени аяп койбойм. Мен дароо эле сенин көзүңдү тазалатып койсом деле болмок. Бирок сага бере турган суроолорум өтө көп болуп калды. Анан да сенден ала турганым бар. Ошондо сизге менден эмне керек? Алмаздын добушу бекем чыгып, суроону кабыргасынан койду. Мага сенден баары керек. Сенин фирмаң, банктагы акчаларың, сенин көк жал жигиттериң. Сен билесиң да, биз эмне иш кылган атканыбызды. Ошондуктан сенден мага баары керек. Сиз анын баарын кантип алам деген оюңуз бар? Анын баарын сен өзүң мага бересиң, Алмаз. Ошондой деңиз. Бербесемчи? Бербеске аргаң да жок. Эгерде бербесең, сенин ким экениңди ачыкка чыгарып, өзүңдү көптөгөн жылдарга түрмөгө тыгабыз.
Бул жолкусунда сен кача албаган түрмөгө тыгабыз. Асейин Муратович Алмазды тешетиктеди. А сизге мени түрмөгө тыгып эмне азап? Андан көрө баарын тартып алып, мени дароо жок кылганыңыз туура болот го. Ким билет, балким ал түрмөдөн да качып чыгып кетпейин. Эй бала, сен азыр мага акыл айта турган абалда эмессиң. Балким жок кылып коермун. Аны мен өзүм чечем. Сени каалаган секундта жок кылып коюуга кудуретим жетет. Асейин Муратович Алмазды тешетиктеди. Ошондой деңиз. Алмаз ойлонуп калды. Сен жаныңды аман алып калгың келсе, менин айтканыма макул болушуң керек. Бардык мүлкүңдү, акчаңды мага өткөрүп бересиң да, менин жан сакчым болосуң. Сен банктагы акчаларыңды өзүң мага которуп беришиң керек. Сени мен өз коргоомо алам. Ошондо сага эч ким тийише албайт. А менин банкта сактаган акчам деле жок. Бирок мен да келесоо эмесмин. Менин да даярдап койгон компроматтарым бар. Эгерде сиз мени жок кылып койгон күндө да, эртең бардык маалымат булактарына, андан да мурун бийликтегилерге силердин пландар жөнүндөгү талашсыз далилдүү маалыматтар жетет. Андан ары жагын өзүңүз ойлонуңуз. Эми Алмаз Асейин Муратовичти тиштерин кычыратып тешетиктеди. Мени коркутайын деген оюң барбы? Бирок сенин ушундай оңой оокат эмес экениңди билгем да. Кана, андай болсо алып чык, көзүрлөрүңдү көрөйүн. Болуптур. Алмаз көтөрө кирген сумкасынан диктофонду алып чыкты. Ушундай болоорун алдын ала сезген. Асейин Муратович баарын кунт коюп укту. Иттин баласы. Бул мага оңой эле алдыра койбойт го. Чоң жыйынды да жаздырып алган тура. Садыр. Карыганда жаш катынды сүйөм деп, мээң тегеренип, кимди койнуңа катканыңды билбей калган экенсиң го. Өлүп жаның тынбаганда териңди тескери сыйырмакмын го. Болуптур. Көрө жатабыз дагы. Алмаз, сенин бул компроматтарыңды биз азыр эле алып коебуз. Өзүң бул жерден аман чыкпай калышың мүмкүн. Менин жигиттерим баарына даяр болуп турушат. Ошондуктан жакшылап ойлон, деди ызырынып Асейин Муратович. Жок, эгерде мен болжонгон убакта байланышка чыкпай калсам, бул компроматтар дароо эфирге чыгат. Мен айтып атам го, биз да келесоолор эмеспиз. Баарына даярданып койгонбуз. Биздин да ишеничтүү адамдарыбыз бар. Анан өзүңүз билгендей, менде акча да жетиштүү. Механизм ишке кирүүгө дап-даяр. А булар болсо болгону көчүрмөлөр. Ошондуктан эми сиз жакшылап ойлонуңуз. Сизге биздин өмүрлөр керекпи же өз өмүрүңүз кымбатпы? Муну укканда бийликтегилер сизди дароо жок кылышат. Аны жакшы билесиз. Бийликти тартып ала турган адамдын бийликке эмне кереги бар? Алмаз Асейин Муратовичти кекээрдүү карады. Сен бала, аша чаап бараткан жоксуңбу? Асейин Муратович жеңилип баратканын сезип, куйкасы курушуп кетти. Жок, мен болгону коргонуп атам. Бирок менде да жакшы ойлор бар. Кааласаңыз айтайын. Алмаз өзүн абдан ишенимдүү сезип, Асейин Муратовичке үстүртөн карады. Андай болсо айт, угуп көрөлү. Сиз менин мүлкүмө тийишпейсиз. Мен болсом, сиз жөнүндө билгендеримдин баарын терең сактайм. Компроматтар менин өмүрүмдүн кепили болот. Менин башымдан далай нерсе өттү. Жашоо мени сак болууга үйрөттү. Бирок мага азыр абдан көп акча керек. Менин жигиттерим да силерге жакшы кызмат өтөп берет. Сиз айткан майлуу орундун кереги жок. Мага акча керек. Силер мага татыктуу акча төлөп берсеңер, мен кызмат кылып берем.
Жакшы кызмат кылып берем. Өзүңүз айттыңыз го. Мендей жигиттер сизге керек экен. Бийликти колго алсаңыз, мага төлөгөн акчаңыз арзыбаган тыйын болуп калат. Буга кандай дейсиз? Асейин Муратович телмирип көпкө ойлонду. Бул чынында эле оңой жигит эмес экен. Эмнеси болсо да азырынча мен мунун айткандарына көнбөсөм болбойт. Ушунча жылдан бери изин жашырып, ажалды да алдап, анан ушунча даражага жетүүгө акылы жеткен неме бардыгын өз айткандай уюштуруп коюшу да толук мүмкүн. Экөөбүз бири-бирибизди кекиртектеп калдыкпы? Алмаз, менде дагы бир суроо бар. Арсар азыр кайда? Арсар азыр кайда экенин мен билбейм. Мен аны ошол Садыр Капарович каза болгон күндөн бери көрө элекмин. Алмаз толкунданганын билгизбегенге аракет кылып, болушунча жайбаракат жооп берди. Эгерде экөөң мурун сүйлөшүп жүргөн болсоңор, анан Арсар тие турган киши каза болуп калса, экөөң кантип андан бери кезиге элексиңер? Мен Капаровичтин зыйнаты бүтөөрү менен Арсардыкына баргам. Бирок ал мага мени издеп убара болбо деп кат жазып таштаптыр да, дайынсыз бир жака кетип калыптыр. Анын жазган катын мага кошунасы берди. Ошондон сурасаңар тастыктап берет. Бирок мен анын ушунча жылдан бери эмне болуп жүргөнүн билгим келип, аны тапкым келди. Тилекке каршы ал жигин билдирбей кетти. Мен чынында эле билбейм анын кайда экенин. Алмаз байкоостон үшкүрүп алды. Анын чынын айтып атканын сезди Асейин Муратович. Бул ошол келинди чындап сүйгөн окшойт деп ойлоп койду. Кызык, ал эмнеге мындай кылган? Мен да түшүнгөн жокмун анын эмнеге анткенин. Балким ал эми мен менен эч кандай байланышта болгусу келбесе керек. Ал мурунда мени таштап, башкага күйөөгө чыгып кеткен да. Балким менин ага таптакыр керегим жоктур, деди Алмаз. Мен ал келинге да көп суроо берейин дегем. Садырдын өлүмү табышмактуу өлүм болуп калды. Анын өлүмүнө ошол келиндин тиешеси бар болушу толук мүмкүн. Болуп турганда, бүгүн бара берсең болот. Мен ойлонушум керек, деди Асейин Муратович чарчаңкы. Асейин Муратович, сиз дагы жакшылап ойлонуңуз. Азыр бири-бирибизди колдобосок, экөөбүз тең жок болуп кетебиз. Мен да жардын кырында турам, сиз дагы. Биз эми бир бүтүнгө айландык десем да болот. Бири-бирибизсиз жашай албайбыз. Алмаз мыйыгынан күлдү. Асейин Муратовичтин каны кайнап чыкты. Бирок билгизбегенге аракет кылып, ичинде кайнаган ызасын тышка чыгарбайт. О, Алмаз, эми сен экөөбүз ошондой болуп калдык. Бирок биздин сүйүүбүз канча убакка созулаарын эч ким билбейт, деди тиш арасынан ызырынып. Асейин Муратович, мен сизге бир ачык суроо берсем болобу? Эмне суроо? Бере бер. Сизге бийликтин эмне кереги бар? Сиз жарды адам эмессиз. Өмүрүңүздүн аягына чейин 5 ороса да жетет го дейм байлыгыңыз. Сиз жашооңуздун жоон белинен небага өткөн кишисиз да. Атиги эл үчүн деген ырыңызды эл алдына чыкканда ырдасаңыз болот. Мага эмес. Эл деген байоо болот, ишене берет. Балким сиздин башка бир максаттарыңыз бардыр. Демек сен мени жалаң эле акча үчүн бийликти талашып атат деп ойлоп атасыңбы? Же сен мени бардыгынын үстүндө турат деп ойлойсуңбу? Демек, сизден өйдө турган адамдар да бар экен да. Алмаз, анын сага эмне кереги бар? Мага мунун кереги деле жок албетте. Бирок мен эмне үчүн сиз ушунча упурталдуу ишке бел байлап атканыңызды билгим келет. Мен сизди президент болгусу келеби дегем. Жок, Алмаз. Мен президенттен да жогору болгум келет. Демек, сиз
баш айланткан абсолюттук бийликке жеткиңиз келет тура. Алмаз бала кезинде окуган Пушкиндин «Алтын балык» деген жомогун эстей калды. Ооба, ошондой бийликке жетким келет. А болбосо мен эмнеге жаралдым бул жашоого? Ошондой бийликке жетип, өз оюмдагы нерсенин баарын ишке ашыргым келет. Мен буга жетиш үчүн баардыгына барам. Асейин Муратович башын көтөрүп, Алмазды тике карады. Максатыңыз күчтүү экен. Алмаз, каалайсыңбы? Мен сени президент кылайын. Ошондо сен экөөбүз чындап эле бир аталоо бир бүтүнгө айланабыз. Мен кантип президент болмок элем? Аты жыты жок эле бирөө бийлик башына келип алса болобу? Алмаз таң калды. Ооба, болот Алмаз. Эгерде колдоочуң күчтүү болсо болот. Мурункудай сенин билимиң, тажрыйбаң, жүрүм-турумуң эч кимди кызыктырбайт азыр. Акчаң, анан күчтүү колдоочуң болсо баары мүмкүн. Азыркы биздин президентти мурун ким таанычу эле? Билбейм, мен таанычу эмесмин, уккан да эмесмин, деди Алмаз иинин куушуруп. Мына, көрдүңбү? Аны эч ким таанычу эмес. Аны тар чөйрөдөгү окумуштуулар гана таанычу. Ошого карабастан анын колдоочусу күчтүү болуп президент болуп алды. Ошондо анын ошончо кудуреттүү колдоочусу ким болгон? Асейин Муратовичтин бул сөзү Алмазды чындап эле кызыктырды. Анын азыр эми эч мааниси жок. Болору болду. Баардыгын тарых өз ордуларына коет бир кезде. Асейин Муратович муңдуу жылмайды. Анда болочок президент сиздин колдооңуз менен болот экен да. Менден башка татыктуусу табылган жокпу? Же президент болууну эч ким каалабайбы? О, президент болууну каалагандар иттин кара капталындай. Ит байы деле, чот байы деле президент болсом дегенде эки көзү төрт. Ошентсе да, менин тааныштарымдын ичинен эң ишенимдүүсү, эң акылдуусу, эң билимдүүсү сенсиң, Алмаз. Ооба, ошондой. Сен эгерде кааласаң, мен сени отургузам бийлик башына. Асейин Муратовичтин көздөрүнө от жанды. Ал бул сөздөрдү чындап эле айтып жаткан өңдү. Асейин Муратович, бийлик башына келиш үчүн адегенде ошол бийликти алыш керек го дейм. Алмаз акырын, бирок ишенимдүү сүйлөдү. Эгерде экөөбүз бириксек, алабыз. Мен билем, сен эч качан сатып кетпейсиң, сөз берсең турасың. Бирок сен кайсы тарапта экениңди билбейм азырынча. Сенин артыңда турган бирөөлөр барбы, жокпу да билбейм. Эгерде баш отуң менен мен тарапка өтсөң, мен сени алып келем бийлик башына. Алмаз, мен тамашалабай элемин. Асейин Муратович Алмазды тешетиктеди. Алмаз андан көзүн алган жок. Жок, Асейин Муратович, мага бийликтин кереги жок. Мага акча керек. Болгондо да көп акча керек. Себеби менин да өз максаттарым бар. Ооба, мен билгем сен ушинтип айтаарыңды. Себеби сен да өз жолуң менен абсолюттук бийликке жеткиң келет. Сен жашсың, жашооңдун жоон белине али чыга элексиң. Ошондуктан шашпай элесиң. Асейин Муратович улутунуп алды. Жок, Асейин Муратович, мага бийликтин таптакыр кереги жок. Мен өз атымды алып, тоолорумда эркин жашаш үчүн көп акча керек. Менин душмандарым аз эмес. Акчаң канча көп болсо, коргонууга ошончо оңой болот. Алмаз, сен азыр ошентип айтып атасың. Бирок сен жүрөгүңдө таптакыр башка нерсе бар. Мен аны көрүп турам көзүңдөн. Сен эч качан бирөөнүн көз каранды болгуң келбейт. Сен максаттарың балким меникинен да бийик, деди Асейин Муратович муңканып. Алмаз да ойлонуп калды. Бул өтө сезимтал адам экен. Акылы да тунук, бирок максаттары башка. Болуптур, Асейин Муратович.
Сиз кандай деп ойлосоңуз өз эркиңиз. Мен өз оюмду айттым. Жоогун күтөм. Мен айттым го, ойлонушум керек. Асейин Муратович мурдун чүйрүп тетири карады. Алмаз ордунан туруп, мейли, жакшы туруңуз анда кезиккиче, деди да чыгып кетти. Асейин Муратович эч нерсе дебей отурган ордунан козголуп койбой ойго чөмүлдү. Айжан, сен тирүүсүңбү? Мен сени өлдү деп жүрбөймүнбү? Арсар Айжанды көргөн көзүнө ишенбей карап турду. Арсар, Соня кайда? Ал эмнеге келген жок бул жакка? Айжан капалуу сурады Арсардан. Ал үйүндө. Айжан, сен качан келдиң бул жакка? Арсар, Соня аркы көчөдө жүрөт, сени таппай атат. Айжан, токточу, сен эмне деп атасың? Аңгыча Айжан закымга айлана баштады. Арсар катуу чочуп ойгонду. Төшөгүнө отура калып, эмелеки көргөн түшүн эстеди. Бул эмнеси? Айжан канчадан бери түшүмө кире элек эле. Арсар ойлонуп далайга отурду. Эмнеси болсо да Закир атама айтып көрөйүнчү деп чечти. Эртең мененки чайын ичип бүтүшкөн соң балдарды тышка чыгарып ийди да Закир чалга түшүн айтып берди. Балам, түшкө не кирбейт, душман не дебейт дегендей түшкө кире берет го дейчи. Бирок сенин бул түшүң аян берген түш го. Билбейм ата. Кандай ойлорумду да билбей калдым. Ишенбей коеюн десем да болбойт. Ата, менде бир ой пайда болду. Мен кебетемди өзгөртүп алып, шаарга барып, Соняга кезигип келишим керек болуп атат. Шааргабы? Шаарга баруу опурталдуу болуп калбайбы, балам? Мен барып келбесем болбойт. Соня да коркунучта болуп калышы мүмкүн. Мен ойлоп атам, балким Капаровичтин жакындарынан бирөөлөр издеши мүмкүнбү деп. Себеби мен ал кишиге турмушка чыгарымды көптөр эле билишкен да. Эмне себептен издешет билбейм. Бирок менин жүрөгүм сезип атат. Капарович өлсө да мени жайыма койбойт окшойт. Алар издесе, албетте биринчи иретте Соняга барышат. Мен Соняга барып келишим керек. Ошондой деп ойлоп атасыңбы? Андай болуш деле мүмкүн. Балким алар Капаровичтин өлүмүн сенден көрүп атышат. Балким андай болуш да мүмкүн. Эмнеси болсо да мен бүгүнтөн калбай шаарга барып келишим керек. Ата, балдарды сиз ала кетпейсизби? Үйдө жалгыз калышса мен сарсанаа болом го. Мейли балам. Анда кайры жакшы болбойбу? Мага эрмек болушат. Ата, аларды көп эркелетпеңизчи. Жардам беришсин сизге. Эмгектен өлгөн адам жок го. Мен эртерээк келгенге аракет кылам. Эртең балдар окууга барышат да, аларды даярдашым керек. Андан көрө мен эртерээк барып, эртерээк келейин. Арсар азыр эле жөнөп кетчүдөй ордунан турду. Балам, шаардан этият бол. Соняга барбай койсоң да болбойт го. Сак бололу дегениң туура. Мен балдарды алып кете берейин анда. Закир чал да ордунан турду. Макул ата, мен сак болом. Түшү ой келип калам буюрса. Анан келгениңде Айжанга Куран окуп коелу. Макул ата, мен дасторконго бир нерселерден ала келейин. Асейин Муратович Ринатты чакырды. Ринат иш тата алдап кетти. Бул шүмшүк оңой эле колго түшчү эмес. Эми мунун мурунку сүйлөшкөн кызы Арсарды табыш керек, деди Асейин Муратович кирпи кирмебей. Арсарды эмнеге издеш керек? Мунун Араке чатасынан башка эч кимиси жок экен дебедиң беле? Сен деланы жакшылап окудуң беле? Жакшы эле окугам, Асейин Муратович. Араке чатасынан башка эч кимиси жок экен. Мен бышыктайын деп айылдык участковыйга чалып, Алмаздын атасы жөнүндө сурадым. Ал киши каза болуп калыптыр. Каза болуптурбу? Демек, Алмазга басым кылыш үчүн бизге Арсар керек экен чын эле.
Менин оюмча, Алмаз ошол кызды чындап сүйгөн. Бирок азыр анын кайда экенин билбейт экен. Ал калп эле ошентип айтып коюшу да мүмкүн. Бирок чын эле анын кайда экенин билбеши да мүмкүн. Арсар балким өзүнүн сойку экенин билдирбеш үчүн Алмаздан качышы да мүмкүн. Ошондо мен тез арада Арсарды табышым керекпи? Ринат маселенин ток этер жерин билгиси келди. Ооба, балким ал өзүнүн бир кезде сүйгөн кызы үчүн бардыгына барат. Бирок менин оюмча ал азыр деле ошол кызды сүйөт. Сүйүү адамдын көзүн көр кылат. Сүйүү үчүн жер үстүн өрттөп жибергендер да болгон. Сен эми ошол кызды тезирээк тап. Бир болсо ошол кыз аркылуу басым кыла алабыз. Алмаз биз үчүн өтө коркунучтуу. Асейин Муратович, бир суроо берсем болобу? Бере бер. А биз эмнеге кантип бара болобуз? Балким Алмазды жөн эле ар жакка жөнөтүп жиберсекчи, деди Ринат. Сен эмне? Мени келесоо көрүп атасыңбы? Асейин Муратович Ринатты акшырая карады. Ринат туура эмес суроо бергенин билип, жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Кечиресиз, Асейин Муратович, мен бул иштин майда чүйдөсүн билбейм да. Аны жок кылып коюу иттен оңой, бирок аны жок кыларыбыз менен ал жасап койгон механизм иштей баштасачы, ал келесоо эмес, коргонууну билет. Ошондуктан Арсарды тезирээк тап. Анын эң жакын адамы азыр ошол кыз. Асейин Муратович кыйкырып жибере жаздады. Ооба, туура. Анда эмесе тап ошол кызды батыраак. Жарайт. Мен азыртан баштап эле издей баштайм. Жөнө. Анан мындан кийин мага суроо бергениңди токтот. Менин тапшырмаларымды гана аткарасың. Жарайт, мен түшүндүм. Ринат тарс бурулуп чыгып кетти. Асейин Муратович кайрадан ойго чөмүлдү. Атаңдын оозун урайын ит десе. Ушул чыканактай балага алым жетпей калабы? Эмне үчүн мага кызмат кылгандардын бирөө да ушунчалык акылдуу эмес? Баары эле бөжүрөшөт. Эмне кылыш керек экенин айтпасаң билбейт. Жада калса коопсуздук комитетинде бычакка саптуу бирөө жок. А бул Алмаз деген шүмшүк ийилбес, акылдуу, карылуу, билимдүү, акчалуу. Эмне үчүн ушундай адамдар мага кызмат кылбайт? Асейин Муратовичтин жаны кашайып маанайы чөктү.